Кече бирөөсү Facebook'a жазып коюптур. Кудайдын кудурети жоолугу жок bir кыз, намаз окубаган bir киши экөө адамдарды алдап кетиптир, мошенничество кылып кандай таң калыштуу депчи. Адатта муну жөнөкөй адамдар кылса таң калыштуу эмес. Бирок жоолукчан менен сакалчан кылганда элдин баары басакал атат. Бирок өкүнүчтүүсү, урматтуу аталар, апалар, эжелер, бүгүн кээ бир кылмыштар башкалар болмушта жаңылыктардан көргөндө басымдуу бөлүгү мына ошол жоолукчандар менен сакалчандар чыгып атканы бизди өкүндүрөт. Болбосо биздин динибиз аруу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-муслиму мен салимал муслимуна мин лисани ва яди. Мусулман деген тилинен, колунан бирөө ыза көрбөгөн адам дейт. Тилекке каршы бүгүн коомчулукка, өзгөгө, күйөөгө ыза берип бүтүп, ушунчалык деңгээлде динсиздикке жетипбиз, жеткен чегине жетип токтоппуз. Өз баласына азап бергендер бүгүн биздин кээ бир жоолук салынган эжелер болгондугу тилекке каршы өкүндүрөт. Албетте беш кол барабар эмес. Бир адам менен баарын жаман деген болбойт. Бирок биз мусулмандар, биз жоолукчандар бир адам бар үчүн, баары бир үчүн деп туруп мына ошондой бир уран менен мен уят болсом жеке мен эмес, диним уят болот, мага окшогон жоолукчан эже сиңдилерим уят болот деп туруп бир жоопкерчилигин сезе билсеңиздер, ушуну мен сиздерге устаз катары, аманат катары айтайын дедим.